Арбаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу, кушубак күнүңүздөр менен. Кайрадан сиздер көрүп жаткан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы. Бүгүн мына ушул биздин чай үстүндөгү сырдашуу программасына дагы бир биздин эстрада жылдызы өз келип, бүгүн бизге конок болгон турат. Андыктан бир саат бою биз менен бирге болуңуздар. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, эсимде деп ар дайым эстен чыгарбай турган клипти көрүп алдыңыздар. Деги эле бүгүн биздин студияда кайсыл мейман экенин билип калган болушуңуздар керек. Ар убакта ыры менен багыт берген, сахнага чыгып өз өнөрү жанып келген, ыры менен чет өлкөгө барып келген, улуулардын ак батасын алып келген, мына ошол кыргыз маданиятына, кыргыз сахнасына өзүнүн ополтодой салым кошуп, ырлар менен элдин жүрөгүнөн түнөк таап, элдин көңүлүн көтөрүп келе жаткан биздин кадырлуу коногубуз бүгүн Кайрат Кыргыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум, учурашкылы. Биздин студияга кош келиңиз. Чай үстүндө сырдашуу деп атайын, мына ушул ысык чайдын үстүндө сырдашалы деп турабыз. Келиңиз эми чайдан алып, адегенде эле чайдан ичип алып, анан сырдашалы. Биздин чай өзү абдан даамдуу. Байкадыңызбы? Даам жактуу? Түз ошол фирманын өзүнөн алсаңыздар керек деп ойлойм да. Точно, өзүнөн алып. Индиядан деп бул жерде. Бул атайын өзүбүздүн чай. 7 каналдын чайы десек болот. Студияга кош келип турсуз. Мынакей жалпы жумурай журт кыргыз эли сизди көрүп турат. Алгач эле ушул жалпы кыргыз эли менен амандашып, учурашып, саламдашып, анан сөз баштайлык, Мына өзүң айткандай, жакшы бир сырдашып, чай менен кошо өзүбүздүн даярдаган даамды татып дегендей, эл менен учурашып дегендей, 7 каналдын бардык көрүүчүлөрү мен өтө кубанычтамын. Себеби дегенде ушундай жакшынакай көрсөтүүлөрдүн бардыгын тең ушул командаңыздар менен атай даярдап элге жеткизип атканыңыздарга мен өтө кубанычтамын. Сиздердин бүгүнкү эфириңиздерге мен конок катары келгениме мен дагы өтө кубанычтамын. Рахмат, бизди сыйлап, чакыруубузду четке какпай биздин студияга келип отурасыз. Алгачкы эле суроолордун бири болсун, эмне үчүн Кайрат Кыргыз? Эмне үчүн фамилияңыз менен чыкпай Кайрат Кыргыз деп чыктыңыз? Фамилия менен дагы чыгам, псевдоним менен дагы чыгам дегендей, Кайрат Кыргыз деген бул өзүнчө бир улуу аттардын бири. Себеби дегенде эл аралык ар түрдүү фестивалдарга барганда дайым ошол аэропорттон же болбосо өзүбүздүн баягы концерттик залдан ушундай бир Кыргызстан, Кайрат Кыргыз, Кайрат Кыргызстан деп дайыма мындай бир даңазалап, чакырык менен бизди тосуп алып дегенде ошол жерде уюштуруучулардын бардыгы тең. Мына ошол себептерден улам баягы келип чыккан аттардын бири да. Анан көбүнчөсү ошол Кыргызстан башка өлкөлөрдө көргөндө дагы дароо билгендей болуш керек да. Бул Кыргызстандык ырчы турбайбы дегендей. Жакшы, негизи эле ошол чет жактарга көп барып жүрөсүңөр, билебиз, Анан ошол жактарга барганда баягы негизи эле Кайрат келди деп, азыр жакшы болуп калыптыр да, Кайрат Кыргыз келди деп, Азыркы убакта да барып атасыңар ушундай чет мамлекеттерге, конкурстарга, кароо сынактарга? Ооба, пандемиядан кийин кичине баягы аз болуп калды, бирок ошонсо дагы баягы балдарга ылайыктуу конкурстарга, же болбосо фестивалдарга, атай өзүбүздүн окуучуларды, же болбосо таланттуу Кыргызстандагы бардык таланттуу мүмкүнчүлүгү кимисиники болсо, ошолордун бардыгын жөнөткөнгө аракет кылып атабыз да. Мына жакында эле баягы Москвада болуп турган жакшы бир конкурсубуз бар эле. Мына ошого буйруса окуучуларды жөнөткөрүп атам. Анан кийин эгерде болуп кала турган болсо, дагы бир жакшы ийгиликтер менен жетишебиз деп ойлойм. Себеби дегенде жакшы бир даярдыкта аябай даярданып көрсөтө турган маалыбыз келген болчу да. Анан Казакстанда албетте бир жылда 2 жолу үстөн болуп турат. Аяка жөнөткөнгө аракет кылабыз да. Окуучуларым деп калдыңыз. Азыр учурда кайсыл жакта эмгектенип, ошол окуучуларды тарбиялап атасыңар? Биздин ушул Бишкекте эле 2 жерде өзүбүздүн студиябыз бар. Анан ошол студиядан эле өзүбүздүн баягы орустар айтмакчы частный сабак берип атабыз, даярдап атабыз. Жакшы бир
маданиятка салым кошо турган, Кыргызстанды даңазалай турган бир жакшы бир өнөр позорду даярдап атабыз буюрса. Азыр ошондо бул частный мектеп турбайбы, өзүңөргө караштуу. Сыр болбосо ал жака кандай окуучулар барып окуй алат же каалоочулар эле барып окуй береби же бир контракт негизиндеби? Жок, эми мисалы мындай да. Биздики концертный группа болгондуктан ар түрдүү тармактагы да. Комуз сабагынан да бар, мисалы атай ансамбльге ошо даярдайбыз, башынан баштап 5 жаштан баштап кабыл алып атабыз. Анан көпчүлүгү баягы 30га чыкканда, 40га чыкканда келип калып атышпайбы, биз заниматься этебиз депчи. Биз андай баягы каалоочуларга биз өз чектелүү негизи. Бирок ошол таланттуу 5 жаштан баштап өзүбүз даярдап, анын акта профессионалдуулукка чейин жеткизгенге чейин аракет кылабыз да. Анан би дагы өнөрү бар. Ал эми вокалдан болсо мына эң негизгиси ошол бул чектелүү эмес да. 5 жаштан 70-80 жашка чейин келип эле өзүнүн үндөрүн коюп, вокалдан заниматься этип, антип кеткендер бар да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо чай үстүндө сырдашы программасын көрүп жатасыздар. Азыр эми биздин конок байкашыма караганда мынакей ошол эле комузду көтөрө келиптир. Эми жалпы биздин телекөрүүчүлөргө бир ырдап, бир көңүлүн көтөрүп, көңүлүн ачып алалы. Анан кийин кайра сөзүбүз сонталып кайсыл чыгарманы аткарып беребиз? Ойлойсуңбу деген бир жакшы чыгарма бар, ошону аткарып берейин. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месергитет менде жүргөн элеси, мелтиреген сы көлдүн таңындай. Месергитет менде жүргөн элеси, мелтиреген сы көлдүн таңындай. Өзү укмуш акчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жарала. Өнүң болсо бир белгиңде төшүндү, киши жалдап сүйө албаймын парала. Өнүң болсо бир белгиңде төшүндү, киши жалдап сүйө албаймын парала. Киши жалдап сүйө албаймын парала. Айбали, кол чаалар болсун. Биздин жалпы телекөрүүчүлөр дагы азыр сиздин ырыңызды угуп жатса, ушундай кол чаап, кубаттап аткан болуш керек. Чындыгында үйүндү кандай кылып тарбиялайсыз? Баягыл эми айтышка туура келет. Баягыл көп эле ырчылар ушундай студияларга барганда, өзүңүз да жакшы билесиздер, тамагым ооруп калыптыр, анан грипп болуп калыптырмын деп көбүн ушундай ырдата албайбыз да. Мына сиз азыр жакшы ырдап бердиңиз. Үйүндү кандай кылып тарбиялап турасыз ошондой? Сиздин тамагыңыз оорубайбы же? Жок, эми адам болгондон кийин ошондой кээде баягы туш болуп каласың дегендей да. Бирок ошентсе дагы баягы жайдын ысыгында бир аз жылуураак ичип туруш керек. Өтө муздак эмес. Ооба, ал эми кышында дагы өзүнчө бир кичине муздагыраак ичиш керек дегендей. Анан кийин анчалык да муздакты кайра иче бербеш керек. Эми өзүнүн орду менен баягы сактаганга жылуу баягы кийинип дегендей. Жайында болсо өзүнчө бир тертибегенге аракет кылыш керек дегендей. Эми баягы поездкалар баягы башка жерге алысыраак бара турган жерлерге болсо кичине оордоп калат да, үндөр дагы. Ошого жараша дагы баягы аба ырайына жараша баягы өзүбүздүн баягы даярдыкта жүрөбүз да дайыма деген. Ал ошол эле убакта баягы уйкудан дагы эми баягы көп уктап алсаң дагы үн
бузулабы? Албетте. Жок, бузулбайт. Үйүн чарчап калат. Мен айтып атам го, жана поездка болсо да үйүн чарчап калат да, ошондо дагы эме болуп калат депчи. Андан кийин негизи ырчылар деген 14 саат укташ керек экен да. Анан азыркы учурда биз көпчүлүгү 8 саат, 9 саат ушундай бир эмеде уктап атпайбызбы, режимдечи. Андан кийин негизи канчалык көбүрөөк уктасаң ошончо үйүн эс алат. Чарчабаш керек. Эгерде ар түрдүү живе мурдай турган концерттер боло турган болсо, же болбосо ушундай бир чоң запись кыла турган жерлерге болсо кичине даярданып алып туруп, баягы көбүрөөк эс алып алып туруп анан кийин чыгыш керек да. Негизи ошол эс алуу деген көбүнчөсү. Ошентип үндү тарбияласа болот экен да. Азыр биздин телекөрүүчүлөр сиз ырлап атканда колдогу алдагы шакектерди көрүп алып, бул эмне деген шакектер болду экен? Эмне деген шакектер? Же бир комуз ойногондо бир көрүп берип турабы? Бул эми улуттук өзүнүн баягы саймалуу шакектердин бири. Могу билериктерден бери мисалы дегенде өзүнчө бир улуттук нерселердин баары. Билеригиңиздерди байкой калыпсыз да? Ооба, анда мактанып көрсөтүп коет да. Ооба, антпеси да болбойт да. Мындай эч кимде жок, бир да ырчыда жок мындай деп коесуз. Мен бир нерсени айткым келип атат. Бул шакектердин баардыгы тең мага атайы белек катары бергендер да. Себеби дегенде бул шакектерди өзүңүздөр байкагандай колго жасалган ар бир баягы зергердин баягы эмгеги, сыйкырчылыгы деп коеюнчу. Себеби ошол менде вокалдан сабак алган окуучуларым мисалы 30, 20 андан кийин 15 жаштагылар бар да. Арасында ушундай бир зергери менен баягы иштеп, алаксып жүргөндөр, ушунун окуусунда окуусунда бүтүргөндөр да ушулардын баардыгы тең бар. Арасынан атайы мага ар түрдүү бир учурларда белек катары бергендер да. Анан ошолорду сыймыктанып ар түрдүү мисалы съемкаларда, концерттерге, тойлордо, ооба, мактанып жүрөм. Жакшы, эми баягы белек бергенден кийин тагынып коюш керек да. Негедир мындай колду караганда эле ошо шакектер көрүнүп эле жалтырап жултурап бир жакшы көрүнөт экен деген да. Эми той жөнүндө сүйлөшөлүк. Мына күз келди, тойлор болуп атат, ставка канча тойго? Азыр эми 7 каналдан бир реклама. Эми бул жерде мынча деп эме кылганды эме кылбайм деле. Эми баягы учуруна жараша элдин мүмкүнчүлүгүнө жараша эме кыла беребиз, чыга беребиз дегендей. Анан кийин баягы күз келсе эле ошо күз менен эле биздики тойлор болуп калбайт. Негизи круглый год десем деле болот да. Себеби дегенде баягы көпчүлүгү ошо жакшылыгына кызмат кылып берсин деп көп ар бир айда деле чакырып эме кылып турушат да. Биз кызматтабыз дайыма. Эми азыркы убакта баягы ырчылардын ушул кирешеси мына ушу тойдо болуп калбадыбы? Сырттан киреше таап, тойдон акча таап, ошо менен үйдү багып, негизинде айлык жетпейт. Азыркы убакта бар кымбатчылык, ошон үчүн тойлорго барып турулатынбы эле? Мына бизди көрүп аткан 7 каналдан көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө айтайын, эгерде бир ушундай шаңдуу ырчылар керек болсо, мына Кайрат Кыргызды чакырсаңар болот деп. Негизи мындай да, баягы ырчылардын баардыгы тең, өнөрлүү адамдардын баардыгы тең ушу жакшылыкка кызмат кылганга даяр. Анан кийин элимде мындай бир тынччылык болсун, той гана болсун, ал эми музыканттар, искусственный адамдар мына ошо кызмат кылганга даяр. Эми кайра ырларга өтсөк, мына эсимде деген чыгарма менен жарык этип эле бир жаштык кез, жаштык кез дегендер менен ошол Кыргызстанда бир жарык эткен бир Кайрат Кыргыз пайда болду да. Андан кийин эле Кайрат Кыргыз эмне болду? Андан кийин азыркы убакта жалкоолонуп жакшы эмгектенбей жатасыңарбы же окуучуларга сабак берип бошобой жатасыңарбы? Андан кийин мындай дагы ырлар чыгаралы деген ойлор барбы? Мындай жарык этип кете турган.
Мисалы, мен иштеп чыккан чыгармаларымдын бардыгы тең, мисалы, абдан өтө маанилүү ырлардын бири да. Себеби дегенде профессионал ырчы болгондуктан мындай жөнөкөй ырлар менен көп биз иштебейбиз да. Бардык ырлар иштеп чыккан ар бири кылдаттык менен иштелген ырлардын бардыгы тең абдан жакшы да. Мисалы, көпчүлүктө азыр радиолордо берилип атат, ар түрдүү концерттерге чыгып атат. Мисалы, съемкаларга барганда дайыма ошол ар бир съемкага жаңыча чыгарма менен барганга аракет кылам да дайыма. Анан кийин көпчүлүк азыр баягы клипти элестетишет да. Клип болсо, мунун ыры бар дегендей эле. Негизи клип менен чектелүүгө болбойт да. Ар бир чыгарма ырчынын өзүнү изилдеп отурса, радиодо же болбосо башка жактан таап алууга болот. Эч болбой калса тойдон. Эч болбой калса, эми тойдон тойго ылайыктуу. Чындыгында ушул ыр жаздыруу, клип тарттыруу, ошол убакта форма, ошолордун баарын ким каржылайт? Өзүңөрбү же атайын бир продюсерлер менен иштешип? Жок, спонсорлор менен иштешип. Биздин Кыргызстанда продюсерлердин бардыгы тең, башкача айтканда кедей эле да, мындай айтканда. Только искусствого мындай чыгармачылык менен иштеп, ошол менен чуркап жүргөндөр да негизи. Анан кийин албетте ырчы өзүнүн кийимин өзү толуктайт, өзүнүн ырларын өзү финанстап, өзү жасайт, бардык нерселердин бардыгын тең. Башканы карап отурбайт да. Бүт эле нерсе өз үстүнөн чыгат негизи. Продюсерлер баягы кедей деп калдыңар да? Ошол эле убакта ошол продюсерлер чыгып атат го, азыркы жакшы клиптерди тарттырып, жакшы бир жаштарды тарбиялап, аларды эл алдына алып чыгып, алардын эле бир ошо Нурлан Насип жана башка көптөгөн ырчыларды айтсак болот да, ошо продюсердин артында жалпы кыргыз элине таанылып, ошонун артында бир жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Кедей десе таптакыр эле кедей эмес. Просто булар деген жөндөмү бар продюсерлер иштеп атышат да, мисалы. Бирок көп продюсерлер азыр, ооба, көп эле. Бирок негизи продюсер деген сөз өзүнчө бир мугалим болуш керек да, мынакта. Мугалим деген сөздү учить этиш керек да. Ал деген вокалдын сабак билген, сахна чеберчилиги, актерский мастерствону бүткөн, анан кийин өзүнчө бир эмени окуу жайды бүткөн менеджерликти. Же болбосо ошол жерде организатор деген бир өзүнчө бир окуу жайдын эмелери, бөлүктөрү болот да. Кафедралар. Мына ошол жерлердин бардыгын бүткөндөр накта ошолорду айтууга болот да. Себеби дегенде мына иштей тургандар дакта баягы маданиятка салым кошо тургандар ошолорду айтууга болот да негизи. Эми алар албетте ырчыга өзүнчө бир спонсор издейт. Албетте ошолордун бардыгы тең спонсор аркылуу же болбосо ар түрдүү иш-чаралардан түшкөн акчанын каражатты бөлүштүрүп, туура бөлүштүрүп дегендей, анан өзүнүн ырчыны баягы камсыз кылат да. Бизде шоу бар, анан бизнес кичине артта калып атат да. Эми өзүңүздөр байкаганда Казакстандан 10 жыл артта калып аткандан кийин башка жерлердикин чоң республикалардыкын айтпай эле коеюн дегеним да. Темирди ысыгында чап дейт, эми келиңиз, жалпы биздин телекөрүүчүлөр дагы күтүп калган болуш керек. Дагырда айт болду экен, ырларым көп деп атат. Кийинки кайсыл чыгарманы аткарат болду экен деп. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Жылкы жыдайын чыгарманы аткарып берейин, Нашырал агайды. Asıl bir tokum mingeni Salkındır jaylo жүргөнүм Eriktim жылкы четинде да Eskerip gel çoy sügönüm Жылкоттой çöktüm türlörü Men жыттайм жепар күндөрүн Санадан такыр чыкпайсың ай Сагындым кел чой сүйгөнүм
Salva jayloyunda Şarak kanay sonun boyunda Kımızdan içkin ağay debay Kolçan aç bolsu bolunda Sen жылқычының çaban Işkırı bobunun salam Ölü köböz üçün işleri de Hürkümde bössün gül zaman Ölü köböz üçün işleri de Hürkümde bössün gül zaman Ayvali qol çağlar bozun. Эми комуз жөнүндө сүйлөшөлүк. Мына ошол комузду карап отурам. Канча жашыңыздан баштап ушул комуз карап калдыңыз, комуз чертип калдыңыз? Мен Шубин атындагы музыкалык мектепте уже 3 классында эле баргам. Бурусун Урманбет эжекебиздин классында окуп калдык. Шерик агайдыкында, Ашырал агайдыкында, Чукан Кадырович деген биздин агайларыбыз бар болчу, ошол агайлардын колунда ошол жакшы бир музыкалык мектепти бүтүрүп алдык дегендей. Андан кийин консерваторияда Жикшенов агайда, Мурат Касия агайда дегендей, андан сырткары ушул вокалдан Улукмырза Полотов агайдан дегендей жакшы баягы биздин Залкар агайлардын колунда чоңойдук дегендей. Жакшы, анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо чай үстүндө сырдашы программасын көрүп жатасыздар. Азыр бизде реклама, жарнама бар. Ошол жарнаманы көрөлүк. Андан кайрадан бизден алыстабай туруңуздар. Биз менен бирге туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп жатасыздар. Эми биз кадырлуу коногубуз Кайрат Кыргыз ырдатыбыз. Жалпы биздин жумурай журт кыргыз эли көрүп, бүгүн сизге ушундай теледен көргөнүнө дагы бир жолу сүйүнүп, сиздин ырларыңызды угуп отурган болуш керек. Келиңиз эми, мына аккан арыктан сугат дейт. Ушул талант, өнөр кайсыл жактан берилди? Үйдө ким ырчылы, кимдер ырдайт? Атаңыз ырдайбы же апаңыз ырдайбы? Кайсыл тараптан берилди деп ойлойсуз талант? Чындыгында албетте бүт эле ырчылардын баардыгын айтышат болуш керек. Энеси тарабынан депчи. Мен мама ошол үйдөн көп ырдайт да. Мугалим болгондуктан балдарга дагы ырдап берет дегендей. Баягы начальник класс мугалим болгондуктан ошол балдарга ырдап аткан, мага дагы ырдап берет. Көп эле баста турса эле баягы жакшы ишкооздордун бири болчу да. Ошондо сиздерге апаңыздар тараптан жуккан турбай ырчылык касиет. Эми азыркы убакта мына ошол пандемиядан кийинби мына ошол кароо сынактар баягы мурункудай көп өтпөй калды. Жакын арада мына ушундай кароо сынактарга баралы, жолбо өзүңөр барбасаңар баягы окутуп аткан окуучуларды алып барайын деген жакшы ниеттер барбы? Же барбы ушундай кароо сынактар өтүп атабы азыр? Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерге барып катышуу? Азыр биздин карамакта мына Польшада бар болчу, Казакстанда бар, Өзбекстанда бар дегендей. Анан дагы бир жакшы фестивалдардын бири Иран өлкөсүндө дагы болуп атат, азыр мынакей Грецияда дагы болуп атат, албетте Турцияда дагы болуп атат өзүнчө бир фестивалдар, конкурстар. Бирок көбүнчөсү биз ошол фестивалдарга эмес, конкурска катышканга көбүрөөк аракет кылып атабыз да. Мисалы окуучуларды конкурска жөнөткөнгө аракет кылам да. Фестиваль билесиздер, бул жөн эле баягы катышуучу деген диплом, анан кубок, анан Кыргызстанды даңазалай турган өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөтүп келебиз, формаларыбызды көрсөтүп келебиз дегендей. Конкурстан биз как жеңүүчү катары барганга аракет кылабыз да. Жакшы, быйыл ошо баягы соцсеттерден да көрүп жүрөбүз. Быйыл ошол
көлдөбү бир чоң иш чара өткөрүп атасыңар. Ал иш чара эмне максат менен өтөт? Ага кандай адамдар келип катышат? Эми чет мамлекеттен да келип катышат ал иш чарага негизинде. Ал иш чарага чет мамлекеттен кимдер аркылуу сүйлөшүп, ошол таланттарды кайсы жактан табасыңар? Бул өзүңүздөр көргөндөй бир жылда 4төн ашык биз өзүбүздүн эл аралык конкурс фестивалдарды уюштуруп атабыз да. Конкурс фестиваль бысымында дегенде эле март айынан 1-ден 5-ине чейин өзүбүздүн жакшы бир балачак деген бир балдар үчүн арналган атайын конкурс. Жаш балдарга. Ооба, өспүрүмдөргө арналган конкурс фестиваль өтүлүп келе жатат. Мурун 17 жылдан бери фестиваль болуп өтүлүп кетсе, быйыл 4-жылы болот. Эми бул келаткан мартта 2023 жылы 4-чү конкурс фестиваль болуп өтүлөт. Андан кийин Ракушка 2023 бул дагы өзүнчө бир жаштар арасындагы 18 жаштан 35 жашка чейинки аралыктагы ырчылардын конкурсу да. Ансамбль менен ырдашат, эстрада менен ырдашат дегендей. Анан жетөгүздө аймак ишкыбоздору бул 25-тен 30-на чейин жылга өтүлүп келе жатат. Бул 7-чи рет боло турган конкурс фестивалда. Чындыгында өзүңүздөр көргөндөй, башка чет мамлекеттен келген биздин искусствонун мыктыларынын маданиятын биздин кыргыз элибизге тааныштыруу. Ал эми биздикилерди дагы алардын маданиятына салыштыруу иретинде бизге дагы өзүбүз көрсөтүп, жерибизди көрсөтүп дегендей, алар да өзлөрүнүн мамлекетине барып, как туризм катары деп коеюн, жакшы бир жерлерибизди, маданиятыбызды, өзүбүздүн адабиятыбызды, калкыбызды дегенде ошолордун баардыгын баягы көпүрө катары айтып жеткизе турган биздин мыкты музыканттардын баардыгы келишет да. Булардын баардыгы тең өзүңүздөр көргөндөй, мен кайсы мамлекетте болсом, ошол мамлекеттердин баардыгы тең. Мен өзүмдүн досторум бар, кесиптештерим бар деп коеюн, ошолордун аркылуу биз чакырып атабыз да. Колубуздан келишинче баягы финансын баары тең өзүбүз камсыз кылып атабыз. Анан жакшы эр азаматтар бар. Ошол райондун немелери, мына ошолордун баардыгы тең жардам бергенге аракет кылып атышат. Анан өзүңүздөр көргөндөй дагы бир жакшы бир буйрустан ноябрь айында чоң бир фестиваль өткөн атат, международный 25 өлкөдөн катышкан атат. Бул да бир чоң иш чаралардын бири. Бул биригүү максатында, маданиятты көтөрүү максатында жасалып аткан иш чаралардын бири да. Андан сырткары кийинки жылдан баштап биз 7 областка 7 чоң бир фестиваль өткөзүү максатта туруп атабыз. Себеби дегенде Кыргызстан фестивалдардын өлкөсү, мына ошол фестивалдардын өлкөсү менен биз өзүбүздүн жерибизди, Кыргызстаныбызды, маданиятыбызды башка өлкөлөргө көрсөтө алабыз. Фестивалдын шартында мына ошол 25 өлкөдөн баягы өзү талантын тартуулаган таланттуу ырчы, бийчилер келет. Анан алар кандай тилди ырдайт? Ошо өзүнүн тилинде ырдайбы же ал фестивалдын шарты боюнча кыргыз тилинде ырдаш керекпи? Жок, бул фестиваль улуу каганат деп айтылат. Бул фестивалда ноябрда келе турган, мисалы, өзүнүн тилдеринде ырдай беришет да. Же болсо бийлешет, же болсо күйлөрүн аткарып беришет. Конкурста болсо жетөгүздө, Ракушкада милдеттүү түрдө бир жоба боюнча биринчи ыры кыргыз тилинде ырдалыш керек, же болбосо аткарылыш керек. Ал эми экинчиси өз тилинде. Өз тилинде. Ал ошол келген коноктор менен, ошо келген таланттуу ырчы бийчилер менен сүйлөшүш, аларга баягы орус тилинде эле сүйлөшүп кайрыла бересиңер же мисалы Индиядан келсе ага өзүнчө тил, Кытайдан келсе ага, Америкадан келсе ага өзүнчө тил менен сүйлөп кайрыласыңарбы? Албетте азыркы интернеттин учуруда техника деген нерсе бар. Биз өзүбүздүн баягы башкача айтканда музыка бүт эле жерде бирдей, бирок тилди биз ошол Google аркылуу эле өзүбүзчө сүйлөшүп алабыз. Кээ бир билбей калган нерселерибиз бар. Бирок көпчүлүгү баягы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша сүйлөшө беребиз дегендей. Тигил жетегизде өткөн иш чара кыргыз тилинде өтпөй, жоо боюнча. Ал жерде ырды тандоодо эми башка чет мамлекеттен келгенден кийин биздин кайсыл ырдарды билбей калышы мүмкүн. Ошондо жардам сурап кайрылгандар болобу? Кайсыл ырды ырдасам болот ошол фестивалга?
Кандай кылып катышсам болот? Мисалы, биздин Кыргызстандагы жакшы ырлардын көпчүлүк ырлары бар да. Мисалы, Казакстан, Түркменстан, анан Түркия, же болбосо Каракалпакстан, Өзбекстан, булардын баардыгы тең биздин жакшы популярдуу ырларды өздөрү аткарып келишет да. Конкурстук баягы основадагы ырларды өзлөрү эле билишет да, диапазонго жарашачы. Ал эми көпчүлүгү баягы Россия жактан же болсо Индия болуп калабы, же болсо баягы Грециядан келе тургандар көпчүлүгү мындай бир кайсы ырды алсам болот, бизге помогите, мындай бир жардамдашып коюңуздар, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп, анан мен алардын диапазонуна жараша, өзүнүн үнүнө жараша баягы ырларды жөнөтөм. Мондан кайсынысын жакса алып ырдай бериңиздер деп. Анда келиңиз, дагы биздин телекөрүүчүлөр күтүп калган болуш керек. Дагы бир эми комузду коюп койбой, дагы бир чыгарма аткарып берелик. Жалпы бизди көрүп жаткан коноктордун көңүлүн көтөрөлүк. Анда көктөм эле дейин, Кеттик. Анда көктөм эле жан эле жаз жамгыры төккөн эле капкара каратай көзүң менен карадың керпек какпай көпкөнеге сейилдеп бакта жүрсөң ай тамагың сен ошол көз карашты сен кайталадың мерген төгүп турса көздөрүңдө мен неге байкабадым ай байкабадым болгондур байкабастык тагдырымда тагдырдын тайыздык же тагдырына сезимге оту тантып да карасам сен үчүн кечирелим бардыгына негедир ошол жазды эстей берем эстейм андай жазга мен жетпей келем али сен экенби көз карашты аттың ай мен эчкимден ай сезбей келем али сен экенби көз карашты аттың ай мен эчкимден сезбей келем Айбали. Başı жай башталып турган аягы ушундай назик бүтөт туруп атпайбы? Биздин көрүүчүлөр да абдан суктануу менен уккан болуш керек. Экранга жакын келип бир жакшылап алычы да. Чындыгында ушул кыргыздын аспаптары менен аккордеон болбосо, комуз, болбосо дагы бир ушундай аспаптар менен ырдаган өзү баягы угумдуу болот эмеспи? Баягы фонограмма менен ырдап койгондон көрө. Азыр мен ойлойм бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр жакын келип аябай тыңшап уккан болуш керек.
Эми мына Кайрат Кыргыз деп бүгүн мына биздин студияга келип, чай үстүндө сырдашы программасына келип, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз менен дагы бир жолу жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп, мына ушундай татынак болгон аспапты алып келип, ырдап, биздин жалпы көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрдү деген терең ойдобуз. Алтындай убактыңызды бөлүп, мына ушул биздин студияга келип, ырыңызды ырдап берген сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңызга ийгилик болсун. Ар дайым ушундай кыргыз элинин жакшылыктарында, тойлорунда, башка бир жакшы иш-чараларда кызмат кылып жүрө бериң. Дагы бир жолу мына ушул биздин студияга келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Ал эми биз ар дайым өлкөбүздө тынчтык, элибизде биримдик. Ал эми сиздер 7 каналда ар дайым калтырбай көрүңүздөр. Биз сиздерге кыргыздын мыкты таланттууларын чай үстүнө чакырып, сиздер менен баарлаштырып, сиздерге бир жакшы ырларын ырдатып, сиздерге бир жакшы маанай тартуулаганга аракет кылабыз. Ал эми кайра кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар, сак саламат болуңуздар.